Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz maqtoolor, süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmattu mekendeşler, urmattu musulman bir tuğandar. Kayradan kөгültür ekran arqылуу жолуктурган Allah Ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Bugünkü beribizde üy bile İslamдағы үй бүлөнүн орду аттуу темада азын олап сөз кылып бермекчибиз. Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'in ayatlarında, Jana Peygamberimizin köptөгөн hadislerinde үй бүлөнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, жана анын içinde эң негизги тема бул үй бүлө мүчөлөрүнүн ар биринин ролун өзгөчө баса белгилеп кеткен. Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de мындай деп айтат: "А'уду биллахи минеш-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا." Бұл ayatı karimede Allah Teala mınday deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk etinde olutat. Peygamber'e verilen buyruktun bardığı, oşol ümmetine dağı birdey bolu eseptilet. وَأْمُرْ أَهْلَكَ üy bilen müçelöründü namazga buyurgun. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا jana alardan üstünde, oşol buyruktun atkarılışının üstünde sen gözömüldep ağa sabırdı bolgun, turuktu bolgun deydi. Başka bir ayetinde ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Bul jalpı musulmanlarga Allah Taala'nın kayrılısı. O Allah Taala'ga iman keltirgen mumun pendeler. Özüңөрдү tozok otunan korkutqıla. Jana üy бүлөңөрдү, üy бүлө мүчөлөрүнүн ар бирин tozok otun айтып eskertip, tozoktun azaptуу болор экендигин, ал жан оруткан азап экендигин eskertip, өзүңөр ошонон корккула жана коркуткула. Uquduhan nasu wal hijara. Ал tozoktun otundары адамдардан жана таштан болгон tozoktun otунан корккула. Өзүңөрдү өзүңөр коркуткула деп айтат. Demek uşul iki ayette toptoşturup gelip aytkanda, bul üy бүлө kurulgandan keyin üy бүлө müçölöründögü eң maanilүү vazifalardan biri bul Allah Taalaga baş ийүүчүлүk, Allah Taalaga sıyınуу, Allah'tın hükümdörünün atkarı ekendigi gelip çıkıp oturat. Emi жалпысынан gelip karaganda İslamda üy бүлө abdan çoğ maaniге ээ болуп эсептелет. Bul İslam dininin üy бүлөнү тикелөө. Мындай айтканда үй бүлөнү куруу, курулган үй бүлөнү стабилдүүлүгүн сактоо, үй бүлөгө зыян келтирүүчү нерселерден үй бүлөнү сактоо, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бири-бирине болгон мамиледе ынтымакты сактоо үчүн Allah Taala үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирине өзүнө жараша маанилүү рол берген. Бир эле бул жерде ата катары үй бүлөнү негиздегенден кийин ата ушул үй бүлөнүн хамиси, сактоочусу, химаят кылып коргоочусу, багуучусу катары эсептелет. Иштеп, ушул үй бүлө мүчөлөрүнүн багуучусу катары айтылат. Ал эми үй бүлөнүн коломтосу бул аял, бул эне. Ал эми үй бүлөнүн багаган мүчөлөрү, балдары, ошол ата-энеге алар келечеги, көзүндөрүнүн кареги, бул дүйнөдөн өтүп кетсек артыбыздан топурак салып, жакшы үмүт менен топурак салып артыбыздан Кур'ан окуп, соолтуу нерселерди жеткизип, насил насабыбызды улап турар урпагыбыз деп аздиктеп баккан балдары жана кыздары. Ушул үй бүлөнүн ынтымактуулугу, анын ийгиликтүү коомдо ийгиликтүү орунду ээлеши, дүйнө ахиреттеги сый, урматка татыктуу болуш үчүн мына эң алгач үй бүлөнү куруудан башталат. Ошондуктан үй бүлө куруудан мурда ар бир эркек дагы, аял дагы өзүнө жар тандоо укугу берилген. Эркек дагы өзүнө ушул бул дүйнөгө келе турган насил насабын улап бере турган болочок балдарынын энесин дагы анын өзүнүн табитине жараша ошол бир намысына, диндүүлүгүнө, арияттүүлүгүнө, үй бүлөгө ушундай бир үй бүлө институтуна, үй бүлөнүн маанилүүлүгүнө баа берген мындай бир жарды тандоосу керек. Ошондой эле ислам дининде аял кишиге дагы өзүнүн балдарынын атасы катары, үй бүлөнүн башчысы катары, өзүнүн өмүрлүк жолдошу катары өзү каалаган,
өзүнүн каалаган жарын тандоого укугу берилген. Албетте бул жерде кыздар дагы, балдар дагы ушул үйлөнөрдөн мурда үй бүлөгө маани берип, бул оюнчак эмес, жөн эле эки адам биргелешип алып эле жашап, бирге күн кечире турган нерсе эмес, же деп мындай бир жеңил санабастан буга маани бере турган экендиги мына динибизде ушул нерсени айткысы келип турат. Ошентип өзүнө татыктуу жар тандагандан кийин мына үй бүлөгө даяр болуш керек. Биринчи ошол үй бүлөнүн куруп аткан жигит дагы үй бүлө курууга социалдык тараптан, моралдык тараптан, экономикалык тараптан дагы даяр болуш керек. Бул дегендик аталык, ата болуу жоопкерчилигин ала билүүнү дагы билиш керек. Мен үйлөнсөм, үй бүлөмдү биринчи багаламынбы, экинчи ошолорго мен татыктуу тарбия бере аламынбы деп кайра өзүнө суроо берип, өзүнү даярдашы керек. Мына ошондо жакшы үй бүлө курулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үй бүлө маселеси боюнча, жоопкерчилик боюнча үй бүлөдөгү ар бир инсандын, ар бир үй бүлө мүчөсүнүн жоопкерчилиги тууралуу абдан бир маанилүү хадис айткан. Бул хадисинде коомдогу ар бир адамдын ролу, анын ичинде үй бүлө мүчөлөрүнүн ролу дагы белгиленип кеткен. Hazreti İbn Umar radıyallahu ta'ala anhu belgilegen hadiste mınday dep aytılат. Men Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan mınday dep aytıp жатқанын uqtum. Kullukum ra'in. Silerdim bardыңар, başqaruuçusuңар, gözömөлдөөчүсүңөр. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Жана ар бириңер өзүңөр башкарган аймакка, өзүңөр gözömөлдөгөн кол астыңардагы адамдардан же ишиңерден жооптуусуңар. Ал-имаму рa'ин. Имам башкаруучу, имам бир gözömөлдөөчү. Анда имам өзүнүн алдындагы, өзүнүн карамагында канча адам кирсе, ошолордун бардыгына ал жооп берет. Имам эки түрдүү болот. Имаматул кубра. Бул чоң имамчылык. Бул деген мамлекет башчысы. Же болсом диний жетекчиликтин башында турган адам. Же болсом бир облустук деңгээлдеги бир эл башында турган адам. Бул жерде назарга тутулбай турат. Дегеле эл башында туруп, жоопкерчилик, элдин жоопкерчилиги берилген адамдарды бул жерде имам деп айтат. Имам өзүнүн көзөмөлүндөгү, өзүнүн кол астындагы адамдардын ишинен жооптуу. Алланын астында дагы, эл астында дагы жооптуу. Вар-ражулу рa'ин фи ахлихи. Ал эми эркек киши өзүнүн үй бүлөсүнүн астында ал жооптуу. Ал ошонун башында көзөмөлдөөчү, ал ошого жооп берүүчү. Вал мар'ату рa'iyatun fi bayti zawjiha. Ayal kişi olsa özünün ömürlük joldoşu göğsünün үйі иштери, үйі мүлкү, үйі окаттары жөнүндө ошолордун башында ал башчы, көзөмөлдөөчү. Демек ал күйөөсүнүн астында үй окаттарына, балдарына, анын тарбияларынын астында, күйөөсүнүн астында, Алланын астында жооп берүүчү. Ошол жерде маани берип карасак, эркектин ролун ана ошондой эле аялдын үй бүлөдөгү ролу белгиленип кетти. Негизинен коомдо дагы өзүбүздүн бүгүнкү светтик жашообузда дагы бардыгыбыз эле билебиз, эркек бул ушул үй бүлөнү багуучусу, коргоочусу, үй бүлөнүн башчысы деп айтып келебиз. Ошон үчүн ал үй бүлөнүн жалпы иштерине жооп берет. Таалим тарбия иштерине дагы, анын социалдык, экономикалык абалына дагы, коомдогу статусуна дагы, мындай бир авир намысына дагы мындай бир жакшы болуусуна жооптуу болгон киши болуп белгиленип атат. Ал эми аял киши болсо өзгөчөгү үйдөгү үй окаттарына, ошондой эле балдардын ишине жооптуу экендиги белгиленип атат. Ошол жерден мына эркек менен аялдын үй бүлөнү бекемдөөдөгү, үй бүлөдөгү алып бара турган негизги иштери ушул хадисте белгиленип кетти. Хадистин уландысында мындай деп айтат: "Вал хадиму рa'ин фи мали саййидихи." Кызматчы болсо өзүнүн кызмат берген кожоюнун астында ошол берген мал мүлккө, иштерге башкаруучу жана ошол иши тууралуу ошол кожоюнун астында жооп берүүчүдүр. Ошентип факуллун рa'ин, ар кимибиз турмушта кандайдыр бир ролду аткаруучубуз.
Кандай бир ролдун үстүндө биз башкаруучубуз, анан ошол башкарган көзөмөлдөгөн ишибиз тууралуу жооп берүүчүлөрдөнбүз деп бул хадисте баса белгиленип кетти. Демек, исламда үй бүлө кайрадан айтабыз, бул абдан бир маанилүү орунду ээлейт. Үй бүлө бул адамдын мындай бир жаны жай ала турган, келечекке үмүт арта турган, ушул үй бүлөм деп бир көңүлдү жуута турган ошондой бир ыйык, ошондой бир маанилүү нерсе болуп эсептелет. Ар бир адам өзүнүн үй бүлөсү үчүн аракет кылат, үй бүлөсүнүн жакшылыгы үчүн аракет кылат. Мына ошол исламда дагы баса белгиленип кеткен. Эгер үй бүлөдөгү барктуулук, нарктуулук, адамдык сапат, адамгерчиликтүү касиеттер, ушундай таалим тарбиялар берилбесе, же болсо коомдо биз үй бүлөгө маани бербесек, эркек менен аялдын биргелешип ак нике менен түтүн булатуусуна биз маани бербей турган болсок, анда бул кандай жаман бузукулукка алып келет. Көптөгөн үй бүлөлөрдүн кыйрашы, балдардын жетим калышы, балдардын ата-энелерге мээримге суусап, чаңкак болуп, анан акырында барып ташбоор болуп, коомдогу бир зөөкүр, бир ташбоор адамга айланып калышы, мына ушул үй бүлөгө маани бербегендик. Же тескерисинче, үй бүлө мүчөлөрүнүн ар биринин өзүнүн ролуну туура аткарбагандык деп айтсак болот. Ата мээримин көрбөгөн же эне мээримин көрбөгөн, ушул ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилесинин айынан балдар же болсо наристелер ымыркай кезинен ушул баягы таштанды болуп, балдар үйүндө тарбияланып, ал жерде өзүнүн бактылуу балалыгын кечире албастан мындай бир бул дүйнөдө жабыркап келет. Ошондуктан үй бүлө куруудан мурда ар бир коомдун мүчөсү бул балдарды, жаш балдарды, үй бүлө курам деген жаштарды үй бүлөгө мындай сак болууга, үй бүлөнү болор болбос нерсеге таштап кетпөөгө чакырыш керек. Чыдамкайлуулукка чакырып кетиш керек. Бул зордук, зомбулук эмнеден келип чыгат? Коомдо мындай ташбоор же болбосо ырайымсыз адамдар кантип пайда болуп калат деп баардыгыбыздын башыбыз катат. Албетте буга көп нерселер себеп. Ошол себептердин биринде дагы ушул үй бүлөдө мээрим көрбөгөн, үй бүлө мүчөлөрүнөн жакшы сөз укпаган, ушундай бир инсандардан ташбоор инсандар келип калары дагы бир себептердин бири себеп деп айтылат. Ошондуктан үй бүлөгө мындай чыдамкайлуулук менен аракет кылыш керек. Азыркы дүйнөлүк материалдык жыргалчылыкты көздөгөн жаштар көбөйдү. Эгоист деп айтабыз, өзүмчүл. Ушул өзүм гана болсом, мага гана болсом, мен гана жыргал жашасам, мен гана комфортто жашасам деген өзүнө койгон мындай критерийлердин негизинде үй бүлөдө көп уруш жаңжалдар болуп келет. Ошонун жыйынтыгында зордук, зомбулуктар болуп келет. Ошондой бир дүйнөнү ашыкча сүйүүнүн жыйынтыгында ата-энелерге карата, же болсо ата-энелерден балдарына карата, же болсо аял менен күйөөсүнүн ортосунда бири-бирине кол көтөргөн, ырайымсыз мамилелер, зордук, зомбулуктар болуп келет. Ислам дини баардык адамзатка карата зордук, зомбулукту каралайт. Зордук, зомбулукту алсыздарга карата күчтүүлөрдүн кол көтөрүүсү, күч колдонуусу бул зулум болуп эсептелет. Зулум бул кечирилгис чоң күнөөлөргө кирет. Ошондуктан зулумду көрсөңөр колуңар менен кайтаргыла, тилиңер менен кайтаргыла деп пайгамбарыбыз насаат айткан. Ислам дини жалпы эле ырайымдуулукка, боорукерликке, адамгерчиликке чакырган жакшы дин. Өзгөчө үй бүлө мүчөлөрүнө ушундай түшүнүү менен, ырайымдуулук менен мамилеге чакырат. Дүйнөнү ашыкча сүйүшлүк, хуббут дүния расу күллүл хата. Дүйнөнү ашыкча сүйүштүк бул баардык катанын башы дейт. Үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктун дагы бир себеби, үй бүлөдөгү ата-энелердин ажырашып кетиши, андан кийин ошондой бир кароосуз калган, ошондой бир аянычтуу тагдырга туш болгон көрүнүштөр дагы ошондой бир себептерден келип чыгып атат десек болот. Негизинен үй бүлөдө ошо чыдамкайлуулукка чакырыш керек. Ынтымагы бузулган үй бүлөлөр, никесиз төрөлгөн балдар коомдогу,
башчысыз, мындай жоопкерчиликсиз калган ата-энелер, кээ бир данышмандар айткандай, бул адамдардын чындыгы билгин келсең, анда биз мындай бүгүнкү түрмөлөрдөгү, ооруканалардагы, карылар үйүндөгү, майыптар үйүндөгү окуяларга баш бага турган болсок, эмне деген үй бүлөдөгү ырайымсыз, үй бүлөдөгү жакшы эмес мамиленин айынан болуп жаткан окуяларга күбө болобуз. Себеби түрмөгө барсаң, ошол кимдир бирөөгө зордук зомбулук кылган, мыкаачылык кылган окуяларга күбө болосуң. Ооруканаларга болсоң, кимдир бирөөдөн жабыркаган, жаш наристелерден баштап карыган аксакалдарга чейин көрөсүң. Карылар үйүнө барсаң, өмүр бою бапесте баккан ата-энелер балдарынан оозур көрүп, ырайым көрүп, колунан чай иче турган мезгилде карылар үйүндө көздөрүнөн ушул балбылдаган нурдары, үмүтү өчпөгөн ата-энелерди көрөсүң. Мындай ырайымсыз балдар каяктан келип калды? Демек, ушул үй бүлө мамилесиндеги биздин солгундугубуз үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрүнүн бирине бирине кылган туруксуз мамилеси, жоопкерчиликсиз мамилеси болуп эсептелет. Ошондуктан ата-энелерге дагы жакшына мамиледе болууга чакырат. Андан кийинки хадистерибизде ушу үй бүлөдө бала бакыраны тарбиялоо боюнча ата-энелердин ролу айтылат. Бул жерде Hazreti Amr bin Şuayb'dan rivayet kılgan hadisке карай турган болсок, мындай деп айтылат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge айтты, өкүм берди. Muru awladakum bis salat. Балдарыңарга 7 жаш болгон мезгилде намаз окууну буйругула. Намаз окуу дегени Аллах Таалага моюн эгип, тизе бүгүп, башыңды сеждеге коюп, Аллах Таалага кулчулук кылууга буйругун дейт. Демек, бул 7 жаш болгондон баштап жаратуучусун тааныткын деген сөз. Ага өзүнүн эң ыйык болгон пешенесин коюп, жаратканды улуулап, сыйынууга буйрук берген дейт. Ушул мезгилден баштап ал Кудайга сыйынууну, өзүнүн Кудайын танып, бул дүйнөдө Аллахым, менин Раббым, менин Аллахым деп танып ибадат кылып башташ керек дейт. Вадриbuhum алейха ва hum abna'u 20 sana, 10 sana. Алар 10 жаш болгондо да Кудай Таалага сыйынууда моюн сунуулук кылбаса, арамзалык кылса, анда аларды опузалагыла дейт. Ва фарриqu baynahum fil madaji'. Алар ошол 7 жаш болгон мезгилде алардын кыз менен бала, бир туугандар жатышкан болсо, жаткан төшөктөрүн бөлгүлө дейт. Алар ошол 7 жаш болгон мезгилден баштап алар төшөктөрү башка-башка болуш керек. Бул үй бүлөдөгү ички мамиле, ички баалуулук, ички тарбияга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берген насааты. Бул ар бир үй бүлөдө ата-эне ушул нерсеге маани бериши керек. Кийинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай лөңүттөгү хадис: Аллимус сибияна салата ли 7 синин. Балдарыңыздарга 7 жаштан баштап Кудайга сыйынууну үйрөткүлө. Алар 10 жаш болгон мезгилде аларга баш ийбей аткан болсо, Кудайга сыйынууда сустук кылып жаткан болсо, аларга опуза кылгыла. Демек, балдарды таалим тарбиялоодо мындай таалим тарбия берүүдө ар бир этабында берип кетиш керек. Сүт эмизүү мезгилинде, 7 жашка чейинки мезгилде эркелетип, эркин коюп, 7 жаштан баштап сыйынууну берип, 10 жаштан баштап мына ушундай төшөктөрүн бөлүп, өз алдынча ибадатка киришүүнү үйрөтүш керек. Демек, жыйынтыктап айта турган болсок, исламда үй бүлөнүн орду абдан чоң мааниге ээ. Ар бир үй бүлө мүчөсүнүн ролун Алла Таала коюп берген. Балдар болсо ата-энелерге итаат кылуусу парыз болду. Ал эми ата-энелердин балдарга ырайымдуу болуп, өз мезгилинде таалим тарбиясын берүүсү бул кечиктирилгис бир чарасы болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала ар бир үй бүлөгө тынчтык берсин, амандык берсин, ар бир үй бүлө бекем болсун, бузулбасын. Аллах субханаху ва таала Кыргызстанда баардык жашоочуларыбызга тынчтык, амандык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.